Ошентип асмандан куйруктуу жылдыздын энергиясы жерге түшүп арсылайды кийгени дейт. Анан Кудайдын күчү жоюлду. Мына эски Кудай асманда жок. Мына Алла Таалалардын Алласы мени талкалап ийбейт беле. Канча тетер сүйлөп атат. Асаныңды токтот деп атат Арсаналлах. Ескичилик диниңен чык деп атат. Анда асманда Алласын булар канча дуа окуп аткандар угуп эле атабыз. Же болбосо ачыктан эле укпагыл Арсаналлайды деп агитация кылып жүрөт. Ушу телевидениеге келип чогулуп келгени ошол бир иштеп кетет эле да. Тетирсинче ааламдагы күч адамды угуп калды. Адам башкарат, алар аткарат. Мына мен сүйлөп атам, алар аткарат. Көрдүңүзбү? Караңгы түнү турдук дейли. Күн жок да, жарык жок, жылуулук жок. Анысы кандай? Ааламда Алла турганда жерде чындык болбогон. Баягы кара түнгө окшош алдамчы. Анан ал жерге түшүп Арсаналлайды кийгенде, анан жерде чындык башталып кетти. Баягы күн чыккандай, жарык келгендей, энергиясы өткөндөй. Ошон үчүн Арсаналлай ок деген ошол. Эми кызык жер ушул болот. Арсаналлай чыныгы дүйнөнүн жолун ачуучу, жалган дүйнөнүн жолун жабуучу жалгыз сот деп берилет. Бул касиет, бул милдет, бул энергия, бул аткарылат. Анан мен кантип жабам бул жерде отуруп туруп? Өткөндө айттым го, медицина жалган бүгүнкү күндө. Билбейт да мына. Өпкө оору эмнеден болуп атканын, боор оору эмнеден болуп атканын. Жөн эле ушу баланы алып кел сое коелу. Жок, медицинага өтө чоң өзгөртүү киргизиш керек. Мына ал жалган болсо, техника жалган болсо, мына журналисттер Атамбаевду 2011-жылдан бери мына 8 жыл көрсөтүн. Өстүңөрбү? Өсүңөр журналисттер. Элди өстүрдүңөрбү? Журналисттер. Жок. Андан көрө Арсаналлайды жеткирсеңер элди өстүрбөйт билеңер. Өзүңөр акталбайт билеңер. Коом өзгөрүп кетпейт биле. Мына караңыз, мындай эле салыштырып көрүңүз. Арсаналлай куткарып атабы бүгүнкү күндө Кыргызды? Дүйнөнү башкарып? Же Атамбаевпы? Мына көрдүңүзбү? Мына ушул сыяктуу жерге энергия түштү. Анан асман жоюлат экенде. Арбайлар жерге түштү. Мекеде Алла сени издеп жүргөн жок дедим го. Мекеге барып Алланы издеп. Эртең менен кыйкырбай эле койчу элди, бирөөнү ая, өзүңдүн ден соолугуңда эмоциядан оору пайда болуп атпайбы? Эрте туруп алып эле бир айланайын, сен тозокто жашап атасың. Эми кайсы тозокко баргың келип атат? Кутулчу бир, жок дегенде 5 убакыт намаз тозогуңан кутул. Кудай арбайы оюңду окуп турат. Ал суранган адамды жаман көрөт, тиленген адамды, кайталанган адамды. Ал аткарган адамды. Мен кошунанын баласы болсом, жакшы чыкса, мен да жакшы көрөм. Балам эмес, кошунамдын баласы. Бир иш аткарса, бир жаңылык киргизсе, бир элдин керегине жараса, анысы кандай аалам күчтөрү дагы ошо аткарган адамды жакшы көрөт. Элдин керегине жараган адамды жакшы көрөт. Келиңиздер, мына материя эмнеден жаралыптыр? Энергиядан жаралды. Энергиядай күчү бар. Көрдүңүзбү мына? Жанагы музыка болгон жерде, жакшы мээрим төккөн жерде гүл өсөт дегендей. Келиңиздер, мээримиңиздер менен тамак жасап бериңиздер, үй бүлөңүздөргө. Балаңызбы? Ошол пендече арыздашкан эриңизби? Энергия өтсүн, мээримиңиз менен жакшы көрүп жаратып, бу да улуу турбайбы деп адамды жакшы көрүп. Жаңы Кудай аталышы Арсаналлайды мен аны атап албайм. Могу үй менчик болбосо мен айтмак эмес. Бул менчик эмес, бирөөнүкү, мен арендада турам дейт. Аны айта албагандан кийин чындыкты айткан адам анан Кудаймын деп чык деди да. Бул жерде да берилип атпайбы? Ааламдын милдети. Аалам өзү Кудай да.
өзгөртүп да арык барагын өзгөчө. Аны Кудай өзгөртөт мыкта, эскиче Алла өзгөртмөк. Аны бир адам өзгөртүп атпайбы мына, бул жалган болсо. Чындап эле өзгөрүп атат го мына. Ушул сөздөрдөн кийин ойгонуп атат, козголуп атат, өзүн таанып атат. Бир карыш болсо дагы кадам шилтеп баратат. Ошондуктан урматтуу журтум, келиңиздер, телоңуздар энергия өткөргүч проводко айлансын. Келиңиздер, ошо энергияны жеткирели, элчиликти кылалы, куткаралы, өзөгүн өстүрөлү, доордун талабын айталы, чындыкты жеткирели. Эми кээ бир сөз орусча айтсаң өтө мындай төп келишет го. За правду умирали десек туура чыгып атат мына. Чындык үчүн өлүп да берген. За правду боролись, күрөшкөн. Мына ошол Арстан Алай жалган дүйнөнүн жолун жабуучу жолго сот деп, мен ушу жалган дүйнөнү жапканда ал аба аркылуу кетет. Мына менден энергия өтүп айыгып атканыңыз чынбы? Дене башыңыз титиреп ар кандай нерселер жазат. Минтим тигинтим деп. Эми ыраазы бол, кабыл ал. Аалам күчтөр иштеп атат. Жөн адам эмес экенсиң, касиеттүү экенсиң. Сизге ушундай энергия өткөндөй дүйнөгө да ошентип сот жүрүп атат мына. Эми мына Санкт-Петербургда кече 8000 киши митинг кылыптыр дейт. Эмнеге? Мэр иш жакшы деле иштеген жок. Ошол административный ресурсту колдонуп атат деп, подпись топтогула деп атат деп. Ошентип отуруп дүйнөдө чындыкты табылат да. Кыргызда да ошентип табылат. Жалган кантсе дагы, бетин жумса дагы чыны күчтөр жерде болгондуктан, жерге түшкөндүктөн баары бир чындык жеңет. Мына ушул мезгил болуп атат. Чындап эле бүгүн мына медицина жалган болсо, дин жалган болсо, керек болсо ата жолундагы аккуулар да жалган болуп алды. Ошон үчүн жаптык да булардын жолун. Өстөрү өспөйт. Кадимкидей эле бийлик жүргүзгүсү келет. Өзөгүн өстүрө алган жоксуң сенчи? Дагы эле анан эле зияратка барабыз. Мазар ээси арбай кел, анан деп эле отурган жок да. Оокат кыл деп атат. Эне ата деле отурбайт, оокатын кылып келсе экен. Бир грамота болсо да көтөрүп келсе экен. Жетишкенин айтып келсе экен, дейт да. Ансыгандай ата тег арбай да ошону каалап атат. Өзөгүң өссү биринчи. Мына кече ошо ата жолунда Жалал Абадтан чыгыптыр дейт бата. Ошо 60% жана бата чыгаргычтардын жүрөгүнөн ошол чыкпай калат бата депчи. Бул далилде болгон. Мага да ошол илимге аккуулар келип, анан түлөөгө чыгарган экен. Анан өтүп барат. Жолдун бою мейли, кире кетейин деп кирсем, анан азыр келип бата чыгарат бакыт деген, анан палян деп эле калды. Мен турганда эч бата чыкпайт деп койдум да, жөн эле. Анткени мен улуу күчмүн деп. Силер бийиктикке өстүңөр деп койдум. Анан бая келип ал бая жүрөгүдөн деп коюп бата чыкпай койду да. Анан ошондой анан эжелер айтты ата жолунда. Аралы күтөт экен да, эмне деген болот, эмне деген депчи. Анан бата чыкпай койгон. Тиге бата чыгара албай эле кеткен. Ошол сыяктуу урматтуу улуу журтум, ата жолуң дагы жабылат. Себеби адам ааламдык түшүнүккө өтүш керек. Мейли бүгүн кыйкыра бер, асаныңды чыкыра бер, мейли баягы эскичилигиңен кетпе, молдо кожо. Аның да жабылат, каалайсың, каалабайсыңбы. Могу жалган парламент, жалган адамдар, жалган алдамчынын баары жабылат. Эми чынык адамдар чыгат, жүрөк адам, ак адамдар чыгат, энергия элге өткөрүп калган, мээрими төгүлүп калган, чындыкты сүйлөгөн ар жактан бир адамдар чыгат. Мына ошентип анан алтын доордо ошого окшогон адамдар гана жашап калат. Бүгүнкү тема